عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты hadisi kudside Allah Taala mындай деп кайрылган. Men şirk keltirilgen şeriklerden en muhtaç emesi menmin. Jana menden başkasını gözдөп kılıngan amaldardın, iş hareketlerдің bardığынан boşmun. Kimdegi egерде кайсы bir işinde maga bir şerikti koşup kıla turgan bolsa, anda men andan boşmun deydi. Бұл hadistin mazmunu kimdegi egерде kayсы bir amal kılıp jatıp, бирок niyetinde Allah'tan dagı başka birөө görsün, başka biröөгө жетип алсам, Allah egерде ал кыймыл аракеттен Allah көздөлбөгөн болсо, анда андай кыймыл аракеттен эч кандай Аллахтын алдында кадыр баркы жок, дүйнөдө дагы адамга амал эч bir пайда алып келе албайт экен да. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday la amala liman la niyyata lah. Amal jok kimde niyeti jok bolgon bolsa deydi. Amal jok kimde niyeti jok bolgon bolsa. İslamda Kur'an jana hadiste kaysı niyet talap kılıngan kıymıl harekettin bardığı kalыс jaratkan zat Allah'ın razıçılığı üçün bolsa. Allah'ın razıçılığını engsep kılınsın kılıngan işler. Demek ушунда İslamdагы niyet bolboso, Allah'ın razıçılığı üçün kıymıl hareket kılınılsa, anda anın amalı jok деп Peygamber aleyhisselam aytты. Бұл жалпы маанide. Amal jok degeni, al amalga сооп да кала албайсыз, кыяматта амалыңыз жок катары болуп калат. Amal jok degeni, бұл дүйнөдө ошол амалдан кандай сизге жакшы адамдык касиет пайда болуу керек эле, ал дагы сизге келбей калат. Niyetiniz doğru emes bolsa, okup жаткан namazdan ala turgan paydаны dünyada da ала албайсыз. Namazın tarbiyatı sizge тийбейт. Orozonun tasiri, kasiyeti sizge тийбейт, эгерде niyetiniz doğru emes bola turgan bolsa. Amal жок дегендин маанisi, kimdin niyeti durus bolboso, анда ал амалды дайыма кыла албайт, учур чактуу эле кылат, бирок кийин кайсы бир учурда, кайсы бир чөйрө бир нерсеге байланыштуу таштап коёт. Демек, niyet durus боло турган болсо, ошондо биздин ошол амалыбыз туруктуу болот экен. Ал амалдын дүйнөдөгү ала турган тарбиятын, сыпатын, пайдасын алат экенбиз. Жана кыяматта дагы ал амал жараткандын алдына да амал болуп, ага сооп берилет экен да. Ошондон бүгүнкү сиз менен биздин жума баяныбыздын негизги темасы ушул ниет, иннамал а'малу бинният, амалдардын бардыгы ниетке байланыштуу деген темада болмокчу. Сен мынакей алхамдулилла азыр дамладагы айтып өттү окшойт. 2020 жыл өттү, санак боюнча, календар боюнча өттү, 2021 жыл жаңы жыл кирип келди. Эми мусулман адамдын акыбалы кандай болуш керек? Умар радиаллаху анху айткандай, хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Кыяматта Аллахтын алдында сурака алынууңардан мурун өзүңөр сурап алгыла деген да. Демек, bir жылдык өзүбүздүн жашоо тартибибизди карай турган учур. Мен ушу bir жылдын ичинде кандай жетишүүгө жетиштим? Кандай өсүү өнүгүү болду? Жеке өзүмдү алып жүрүүгө байланыштуу, бала тарбиятка байланыштуу, кошуналар менен болгон мамиледе, мамлекет менен жараткан зат Аллах менен жана жаралгандар менен болгон мамиледе менде кандай өсүү пайда болду? Канчасынын алдында милдетимди аткара алдым? Ата-энемдин алдында кандай? Ата-энемдин батасын алдымбы, албадымбы bir жыл ичинде? Бала чакама туура тарбият бердимби, бербедимби? Мечитке байланыштуу кандай болду? Мечиттен тосулуп калса сүйүнгөн боюнча үйдө жүрө бердимби же жүрөктө бир өкүнүп, ушу мечитке келип турсам болот эле, Аллахтын үйүнөн тосулуп калдым деген жүрөктө бир өкүнүч пайда болду. Bir жыл ичиндеги, албетте, бул жыл өтө оор жыл болду туугандар. Кайгы жылы болду, жоготуу жылдар болду. Тазалана турган, тарбиялана турган, эскериле турган жылдар болду. Бирок кандай болсо дагы жылдын аягында мусулман адамдын абалы ушундай болот, имандын талабы, тапшырмасы ушул, сизде ошо bir жыл өткөн жашооңузда бир сыйра көз алдыңыздан эскертип өткөрөт. Кандай мен жашадым деп. Жана экинчи эми келечекке болгон бекем бел бууп, келечекке бекем ниет кылдыртат. Эми буйруса, өткөн жылда кеткен кемчиликтерди бул жылы кетирбеймин. Бул жылы кетирбеймин. Канча деген адамдар ден соолуктун кадырына жетти. Ден соолук Кудай Тааламдан берилген аманат экен. Жумуш деп жүрүп, өзүмдүн кура турган карьерам деп жүрүп,
Канчасы ден соолугуну жеп алып, бирок кыйынчылык келип калганда ден соолугуну алсыздатып алганына канча өкүнүчтүү. Демек ден соолукка да убакыт бериш керек экен. Туугандарыбыз дүйнөдөн өтүп кетти. Чоң дамлалар дүйнөдөн өтүп кетти. Канчасы өкүнүп калды. Ошол туугандар менен көбүрөөк отуруп калсам болот эле. Ошолорду тирик көзүндө кадырлап, батасын алып калсам, аларды зыярат кылып калсам болот эле деген канча деген өкүнүчтөр болду. Бунун бардыгы демек 2021-жылга болгон бекем жүрөктөн чечимди пайда кылдыруу керек. Жүрөктөн бекем чечим чыгарыш керекпиз. Иншаллах, Кудайым буйруса, мен алдыда дагы бир пайгамбар алейхиссалам айткандай, ниятул муъмини хайрун мин амалихи дейт. Момундун ниети кылган амалына караганда жакшыраак болот. Ниети жакшыраак болот. Ниетти момун адам дайыма жакшы кылат. Бул адамды өтө чоң бир ички дүйнөсүнү козгой турган бул пайгамбар алейхиссаламдын хадистери да. Карасаңыз, пайгамбар алейхиссалам айтат, кимде-ким бир жакшы нерсеге ниет кылса, жакшы иш кыламын деп. Анда ошол кылган ниетинин себебинен бир жолу ошол иш жүзүнө аткарды деген сооп берилет экен да. Кантип билет десе, периштелерге бир жагымдуу жыт чыгат экен, ошонун сөзүнөн жазып коет экен. Оң капталдагы периште, жакшылыкты жаза турган периштелер, кираман катибин периштелери, сый урматтагы периштелер, жазуучу периштелер. А эгерде ошол жакшы ишти иш жүзүнө аткарсаңыз, мындайча айтканда, мисалы ниет кылдыңыз, иншаллах, Кудайым буйруса мен жетимдер үйүнө салып, жетимдердин башын сылап, ошолордун батасын алып, үйлөндүргөнгө чейин, бутка тургузганга чейин мен өз кепилдигим аламын деп ниет кылып койдуңуз да. Ушул ниетиңиз калыс болсо, чын жүрөктөн болгон болсо, анда Кудай Таалам болду, жазды, бир сооп алдыңыз, жетимдерди бактыңыз, сообуну алдыңыз. Пайгамбарыбыз менен ушул эки манжадай бирге кыяматта жакын боло турган убадага жетиштиңиз. А эгерде иш жүзүн аткарсаңыз, Кудай Таала мүмкүнчүлүк берип иш жүзүн аткарып калган болсоңуз, анда ошол кылган ишиңиздин канча сооп берилет, ошол соопту 70 эсе же ниетиңиздин калыстуулугуна жараша андан дагы Алла каалагандай көбөйтүп жазып берет экен да. Жакшы иш бирге бир кетпейт экен. Жок дегенде 10 эсе же андан нары көтөрүлүп кетет экен да. Ал эми эгерде күнөө иштин маселеси, күнөөгө эгер ниет кылса адам, пенде, кээде жакшы ниет, кээде жаман ниет болот. Пайгамбар эмеспиз биз күнөөдөн сакталып калгандай. Жаман ишке ниет кылып койгон болсо, анда күнөө жазылбайт. Жаман күнөө иш кылам деди, ниетке күнөө жазылбайт. Иш жүзүнө аткарып койсо ошол жаман ниетини, анда эми жазайын десе, сол желкедеги күнөө жаза турган периштелер эми жазайын десе, оң желкедегилер айтат экен, ай сурабайсыңбы деп. Кое тур дейт экен. Балким ушул тооба кылып калар деп ушинтип убакыт берилет экен. Эгерде тооба кылса, жазылбайт экен ал күнөөчү. А эгерде тооба кылбай кое турган болсо, бир күн өттү, 2 күн өттү, 3 күн өттү, дагы эле тооба кылбай жүрөт. Анда макул жазып кой, бул Кудайдан коркпогон бир бетпак адам экен. Макул жазганда дагы бир күнөө жазып кой дейт экен да. Күнөө бирге бир кетет экен да. Кудай Тааланын мээримдүүлүгү. Периштелерде ушундай Аллах Таала тарбият берип койгон өзү мээрим мененчи. А бул деген урматтуу тууган адам баласынын ички дүйнөдө мындай позитив деп коебуз го, адамды мындай жакшы дайыма алдыда жакшы ниет менен жакшы кыймылдаганга пайгамбарыбыз берген, сиз менен бизге берген насааты, үгүтү, жолдомосу да. Ниетке сооп алып атпайсызбы? Демек жакшы ниет менен жүр деген сөз да дайыма. Чыгып бардыңызда мисалы унага олтурдуңуз, унаны жүргүзөт толтура ниет кылып салыңыз. Мен жумушка барып туруп бардыгы менен Кудайым буйруса, ассаламу алейкум афшуссалама байнакум, саламды таркатам, бардыгына салам айтам. Мен аларга колдон келишче бүгүн белек бекче беремин. Аларга Кудай Тааламды эскертемин. Барган жерде Кур'ан, хадисти баяндаймын. Жолдо кетип бара жатып канча муктаждар жол мени токтото турган болсо, аларды алып бара турган жерине мен жөн эле Кудайдын ыраазычылыгын жеткирип коёмун. Оорулуу туугандарым, досторум болсо, аларды мен бүгүн иядат кылып көргөнү барамын деп толтура ниет кылып салсак болот экен да. Ошол ниеттин бардыгына калыс кылган болсоңуз, кылды деген сооп кете берет да. Демек дайыма жакшылыкка умтулуп, жакшылыкка ниет кылып жүргүлө деген сөз да. Бир жолу Меккеде олтуруп, Кааба таштын алдында олтуруп, улуу адамдар Мус'аб ибн Зубейр, Урва бин Зубейр, Абдулла ибн Умар, Абдул Малик бин Марван радиаллаху анхум олтуруп сүйлөшүп калышты. Анан Мус'аб ибн Зубейр радиаллаху анху айтты: "Биз ыйык жерде отурабыз. Дубалар кабыл боло турган жерде отурабыз. Пайгамбарлар, бардык пайгамбарлар, көпчүлүгү мисалы Шам мамлекеттерде болгон. Ошол пайгамбарлардын баары Меккеге ажылыкка келет болчу да. Ар бири. Эмне үчүн өздөрүн кылган мээнети аяктап калганда,
Кудайдын алдында дуасына кабыл кылдырыш үчүн ал пайгамбарлар дагы ажылыкка келишкен да. Анан ыйык жерде отурабыз, дуа кабыл боло турган жерде отурабыз. Келгиле дуа кылалы, келечекке ниетибизди жаңырайлы. Десе анан Абдулла ибн Зубайр разияллаху анху өзүнөн сурап калды. Сен эмнени каалайсың деди. Ал айтты, мен Хусейн радияллаху анхунун кызына үйлөнүүнү каалайм. Талха бин Убайдулла радияллаху анхунун кызына үйлөнгөндү каалайм. Жана Ирак шаарына мен башчы болгонду каалаймын деди да. Анан олтургандар чогуу дуа кылды. Амин, я Аллахым кабыл кылсын деди. Убакыт өтүп Хусейн разияллаху анху Талха разияллаху анхунун күйөө баласы болду. Иракка барып, Ирактын падышасы башчысы болду да, башкаруучусу болду. Анан туруп ошодон Урва бин Зубайр радияллаху анхуга кезек келди. Сен эмнени дуа кыласың? Сен эмне каалайсың? Алдыга койгон сенин максатың эмне? Десе ал киши айтты, мен мухаддис болгонду каалаймын. Мухаммад алейхиссалам дүйнөдөн кош айтып өтүп кетти. Канча анын оозунан айтылган сөздөр болсо, ошо хадистердин баардыгын жыйнап туруп элге ошону жеткирип калган болсом, мен хадис алымы, хадис совет болгонду мен каалаймын деди да. Амин деп дуа кылышты. Убакыт келип, Урва бин Зубайр радияллаху анху дагы чоң хадис алымы болду. Анан кезек келип, Абдул Малик ибн Марван радияллаху анхуга келди. Андан сурады, сен эмнени каалайсың? Айтты, мен халиф болгонду, мен башкаруучу болгонду каалаймын деди. Макул деп дуа кылды, убакыт өттү, ал деле башкаруучу болду, падыша болду. Анан кезек Умардын уулу Абдулла радияллаху анхумага келди. Сен эмнени каалайсың десе, мен уридул жанна, мен бейишти каалаймын деди. Түбөлүктүү падышачылык, силердин айткан баардык кызы деле болгон, баардык нерсеси болгон. Мен бейишти каалаймын деди, мен бейишке кирсем экен деди. Десе калгандар дагы амин деп дуа кылды. Иншалла Абдулла ибн Умар разияллаху анху дагы бейишке кире турган болду. Yani урматтуу тууганым, булардын карасаңыздар сахаба радияллаху анху күнүмдүк жашоо менен эле жашап кете берген эмес, алдыга чоң бир пландарды койгон. Жана дуа кылып эле ошо менен чектелип олтуруп калбастан ага болгон толук аракетин жасаган, толук умтулган, ошол максатына жетиш үчүн, ошол ниеттерди иш жүзүнө аткаруу үчүн болгон күчүн алар сарптаган. Bir жолу Шифа бин Абдилла рахимахулла табии жолдон өтүп баратса, кээ бир топ адамдарды көрүп калды. Алар өз ара сүйлөшкөндө акырын шыбырашып сүйлөшүшөт. Басып бара жатышат, өтө жай баракат басат, акырын басышат. Кийимдери болсо өтө жупуну. Аларды карап туруп сурады, булар кимдер деди. Десе айтты, булар захидтер, захидун. Дүйнөдөн алыс, оолак болгон адамдар. Акыретке умтулган адамдар. Мындайча айтканда, мына ушулар диндин эң чоң лидерлери, диндин чоң адамдары, мыкты адамдар ушулар деген суроо менен жооп беришти да. Десе Шифа бин Абдилла рахимахулла айтты, ой мен Умар, Азирети Умар Амирил Муъмининди көргөнмүн. Умар радияллаху анху басканда аркасынан адамдар жетпей калат болчу деди. Мындай акырын жай баракат эзилип баспайт эле ал деди. Мен Азирети Умарды көргөм. Умар сүйлөгөндө ар бир адамдын кулагын эмес, жүрөгүн теше сүйлөйт болчу ал деди. Ар бир адамга үнү жетет болчу аныкы деди. Жана мен Умарды көргөм деди, эгерде ал бирөөнү ура турган болсо жакшы эле сезилет болчу деди. Yani мисалы Абу Хурайра радияллаху анху дагы bir жолу пайгамбар алейхиссалам кабарын угуп калат, ким ла илаха иллаллах деп айтса ал бейишке сөзсүз кирет деген сөздүчү. Анан аябай сүйүнүп кетип, келиме айттыңызбы, сөз бейишке киресиз да. Сүйүнүп кетип, анан кийин ал айтат, мен элге ушул кабарды жеткирбейинби десе, макул, эмне мага күбө болот, бир далил болобу десе, пайгамбар алейхиссалам бут кийимин алып алды. Алып алып туруп, күбө болсун ушу пайгамбардын сөзүн айтып аткандыгына деп, анан элге жеткирейин деп сүйүнүп кетип атса, жолдон Азирет Умар чыгып калды. Чыгып кала сурады, ой, Абу Хурайра каяка баратасың? Десе, ушундай куш кабарды жеткиргени баратамын десе, көкүрөккө ушундай акырын эле чапкан болчу, эки буту көтөрүлүп, жамбашы менен олтуруп калган да. Күчтүү адам болгон. Азирет Умар радияллаху анху. Динге чейин дагы алдыда, динден кийин деле алдыдагы болгон адам эле. Ахиретте да кыяматка чейин алдыдагы Кудайым буйруса. Yani Азирет Умар урган себеби, сен айтып койсоң, элдер буну угуп алып, жакшы иш көп кылбай коет. Ушу сөзгө таянып алып, мен иман келтирдим, бейишке кирет экен деп, элдер туура эмес түшүнүп алат деп токтоткон болчу да. Yani Шифа бин Абдилла айтты, жок, акыретке умтулган, дүйнөдөн улук болгон адамдар мындай болбойт. Мындай болбойт деди алар, акырын жүрүп, акырын сүйлөсө, ошол эле бул захидтиктин, акыретке умтулуп калгандын, дүйнөнүн адамы болбой, акыреттин адамы болуп калгандын белгиси эмес бул деди да.